Россиядагы ири өрттөн 37 адам каза болду, алардын 9-у жаш балдар. Россиянын Кемерово шаарындагы Зимняя Вишня соода борборунда кечээ 25 мартта өрт чыгып, 37 адам каза болду. Акыркы маалыматтарга караганда 64 адам дайынсыз жоголсо, алардын 41-и жаш балдар. 37 адам көз жумду, алардын өңүнөн таануу оор болууда. Алдын ала маалыматтар боюнча алардын ичинен 9-у жаш балдар деп айтылат ыкчам штабтын отурумунун маалыматында. Буга чейин Россиянын өзгөчө кырдаалдар министрлиги өрт өчүрүлгөнүн кабарлаганына карабастан куткаруучулар имаратка кире албай жатышат. Бул тууралуу УКМдин жетекчиси Владимир Пучков билдиргенин ТАСС басылмасы жазып чыкты. Өрт өчүрүүчүлөр жана куткаруучулар өмүрүн тобокелге салып иштеп жатат. Температура жогору болгондуктан имаратка кирүүгө мүмкүнчүлүк жок, деди Пучков. Кризистик абалдарды башкаруу улуттук борборунун жетекчисинин орун басары Андрей Мамченков куткаруучулар 41 жаш баланы издеп жатканын билдирди. Болжолдуу маалыматтарга караганда учурда 41 бала изделип жатат, деди ал Россия 24 телеканалындагы түз эфирде. Ал өрт өчүрүүчүлөр имараттын 4-кабатындагы кинозалга кире албай жатышканын кошумчалады. Соода борборунун 3 жана 4 кабаттарынын ортосундагы конструкцияда бузулуу коркунучу бар, деди Мамченков. Өрт жергиликтүү убакыт боюнча саат 16:00 балдар ойноочу борбор, муз аянтчасы жана кинотеатр жайгашкан 4-кабатта башталган. Кемерово облусунун вице-губернатору Владимир Черновдун айтымында өрт өспүрүмдөрдүн этиятсыздыгынан улам чыккан. Болжолдуу маалымат боюнча балдардын биринде чакмак, зажигалка болгон, деди ал. Ал эми Кыргызстандын өзгөчө кырдаалдар министрлиги 120 адам куткарылганын билдирди. Өрттүн жалпы аянты 1500 чарчы метрди түзгөн. Каза болгондордун арасында кыргызстандык жарандар бар же жок экени Тышкы иштер министрлиги тарабынан такталууда деп айтылат маалыматта. Булак турмуш сайты.